Аллах Субхану Таала адам затын жаратты, жана ага периштелер сажда кылгыла деди. Бир гана иблис баш тартты. Өзүнүн тегин кармап туруп алды. Мен оттон жаралгам. Тегин айтып атат. А бул улайдан жаралган. Мен буга татыктуу эмес, бул менин баш ийишиме деди. Сажда кылуума деди. Аллах Таала сен менин айтканымдан баш тарттың, жана сен капыр болдуң деди. Бүгүн биз капыр ким десе, Аллахты жок деген адамды капыр дейбиз. Кудай бар десе аны капыр дебейбиз. Шайтан, иблис Кудайды жок деген жок. Кудайдын алдында жүрөт. Кудай менен сүйлөшүп атат. Бирок Кудай сен капыр болдуң деди. Эмнеге менин айтканымды кылганың жок деди. Сен бой көтөрдүң, тоотподуң. Текеберлик тоотпо. Бүгүн адамдар текеберликти мынтип басканды текебер дейт. Жок. Ал балки мынтип жупуну эле басат, бирок Кудайдын айтканын кылбаса, ал тоотпосо, муну биз текебер дейбиз, тоотпос. Тоотпогон шайтанды Аллах Таала капырсың деди. Адамдын татыктуулугун көтөрүп койду. Барлыктын бардык адамга сажда кылды. Аллахтан кийин келе даража татыктуулук адамга берилди. Ошон үчүн биз альхамдулилла дейбиз. Ар бир жакшылыкта Кудайга шүгүр дейбиз. Биз адам болуп жаралгандыгыбыз үчүн. Бирок адам өзүнүн ушу татыктуулугун кантип сактайт? Жаман көрбөңүздөр. Татыктуулукту берген жаратуучунун эрежеси менен гана татыктуулугун кармайт. Болбосо малдар, уйлар, бугалар жашаган жашоодон ылдыйга түшүп кетет. Иттер жашаган жашоодон ылдыйга түшөт. Чочколор жашаган, доңуздар жашаган жашоодон ылдыйга түшөт. Бука бузоого секирбейт. Бул акмак өзүнүн 3 жашар, 4 жашар, 5 жашар кызын зордуктайт. Өзүнүн кызын зордуктайт. Ит дөбөткө секирбейт. Бул эркек эрге тиет. Өлүктөр менен аргындашат. Башка жаныбарлар менен аргындашат. Бул бар да бүгүнкү биздин реалдуулукта. Бүгүн бизде да эрге тийген кыргыздар пайда болду, эркектери. Алардын да аталары балким молдолор болгондор. Бул биздин татыктуулугубузбу? Аллах Таала периштелерди жана барлыкты сажда кылдырган. Татыктуулук ушулбу?